Бүгін біз Папан су сақтағышына капсула салып атабыз. Бұл жерде Қытай компаниясы, гидроэнергетика деген Қытай компаниясы, бұлар өздері ошол чакан кестердин агрегаттарын жасап чыгарган компаниялардын бири. Bir жылдан бери булар менен меморандум келишим түзгөнбүз. Bir жылдан бери ошол иш жүргүзүп, мындайча айтканда финансы маселелерин чечип келишти азыр. Эми билесиңер, ар бир компания эле 30%-ын өзүнүн акчасын чыгарса, калганын баягы кредит менен жабышат да. Ошол кредиттердин баарын акчасын чечип келгендиктен бүгүнкү күнү мына биз уже Кыргызстанда өзлөрүнүн компаниясын ачып, счетун ачып, акчаларын салып, мына бүгүн иш баштайлы деп атабыз. Биз жерде 25 мегаваттын тегерегинде электр энергия чыгарат. Ушунча жылдан бери билесиңер, суу мындайча айтканда бекер эле алып кетип аткан. Азыр бүт Кыргызстан боюнча суу сактагычтын баарында бизде ушундай инвесторлор бар. Мына жакын арада эле өзүңөр күбө болгонсуңар, Орто Токой суу сактагычтын баштадык. Азыр иш казуу жүрүп жатат. Бу жерде 800 метрге жакын туннель казышат. Эми суу сактагычтын баары вегетационный периодто иштейт. Ошол убакта 103 миллионга жакын киловатт саат электр энергия чыгарат. Бул эми ошол айыл өкмөттү Папан суу сактагычында. Бул айыл өкмөттү камсыз кылганга кенен жетет да, мындайча айтканда. Мындан тышкары баягы бардык жерде эле ошол айылга эмне жардам болот деген маселелер көтөрүлөт. Мына урматтуу президенти Садыр Нуркожоевич указ чыгарып берген, ал күчүнө кирди. Азыр ар бир кайсы жерде курулбасын, ар бир айыл өкмөттө, райондордо ушундай кестер курулса, чакан кеспи, чоң кеспи, күн энергия, шамал энергиясынан чыккан энергиянын 1%-ин, бул мындайча айтканда пайдасынан эмес, бирок чыккан электр энергиянын 1%-ин ушул айыл өкмөткө кайра мындайча айтканда салым кылып калтырып кетет. Андан тышкары өзүңөр билесиңер, чыккан товардын баарына налог төлөнөт. Бизде аны ошол налогдун баары уч жерде калат. Анан куруу убагында 100га жакын кызматкер иштейт. Ошонун баарын биз айтып атабыз, 80%-ин ушуну биздин өзүбүздүн жарандардан кабыл аласыңар деп. Анан бүткөндөн кийин бир 20га жакын мындайча айтканда постоянно иш орду менен камсыз болот. Ушундай кестер биздин гидроэнергетикага 3%-тан 5%-ке чейин салымын кошот. Бул эми 196га жакын бизде чакан кес курганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Жылдан жылга азыркы убакта бизге мына бүгүнкү күндө ушул чакан кестер курулуп 250 миллион киловатт сааттын тегерегинде биздин генерацияга жардам берип атат. Мындай иштер токтобойт. Ар бир колотто агып аткан суулардын баары чакан кес курууга мүмкүнчүлүк болсо, ошол жерге биз чакан кес курганга азыр мындайча айтканда проектлерди жасап, инвесторлорду тартып атабыз.